Өзүңүздөр билгендей бул Конституция күнү. Ооба. Ушул Кыргыз Конституциясынын 30 жылдык мааракесине карата 30 жылдык белгилүү күнүнө карата ушул Манас театры ушу министрликтин атайын тапшырмасы менен Кыргызстандын 7 дубанында ошо Манастын 7 дубаны деген аталышта бир жакшы концерт тартуулоо максатында иш сапарга чыккан турат. Бизде ушул Манас театрында эмектенген белгилүү эл артисттер, эмек сиңирген артисттер, белгилүү манасчы, төкмакын, дастанчылар, ырчы, чоорчулар биздин ушул Манас театрынын астында түзүлгөн Уран аталышындагы атайын ансамбль бар, улуттук аспаптардан куралган. Ошол ансамбльдин коштоосунда ошол 7 дубанга 7 топ мындай бир аттануу алдында турат. Бул концерттик программа жөн гана мындай бир баягы катардагы иш-чаранын бири катары концерт коюп келүү эмес. Ачык айтыш керек, бир мындай бир ушу мамлекеттик мекемеде биздин Манас театрында Манас таануу таймашы кандай айтыштар болобу, бүт долбоорлорубуздун баардыгы көбүнчөсү мындай бир акча коротуучу чыгаша гана алып келген долбоорлор болуп атат, туура идеологиялык багытта, бирок чыгымдар көбөйүп кетип атат да. Аны эки иштен бир катары ушу элге, элдин капчыгына ылайыктуу кылып, ыңгайлуу кылып ушу концерттерди билет сатуу менен жүргүзүп атабыз. Мен бир нерсени байкаганым, мисалы жеке мага башынан Нарын облусу бөлүнсө, кийин белгилүү бир себептерден улам Баткен облусу тип калды, эки облус. Анан Баткенде өзүңүз билгендей, мисалы Баткен шаарында, Баткен районунда Кызыл Кыя Кадамжайды эске албаганда, наркы Лейлекте көпчүлүк ошол Баткендин көпчүлүк бөлүгүндө ишке жарамдуу курактагы адамдар жок. Жалаң эле окуучу, анан жалаң улуу курактагы аксакалдар, ата апалар. Баткенге бар, Баткен шаарына чыгып кечинде бир сейилдесеңиз, эмгекке жарамдуу кишилерди аз көрөсүз, ачык айтыш керек да. Анан ошол багытта концертке элди толтура алабызбы 500 кишини? Ошончо акча каражатын топтоп кайра мамлекеттик мекемеге сала алабызбы деген дагы мындай айтылбаганы менен күнгөй тескейлери маселе бар да. Анан ошол багытка ойлоно келгенде аракеттерди көрүп, жакшы бир мындай бир сүйлөшүүлөрдүн аркасында бир нерсени байкадым. Мисалы, Нарында 500 орунду, 510 орунду, мисалы деге Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облус музыкалык драма театрында бир 3-4 эле мекеме алып коюшту, чын дилден. Биз аны соц тармакка жарыялап, айтып, ал бул дегичек деле, ошол мекеме биз мындай концерттерди күтөбүз. Манасчы, акын, дастанчы, анын үстүнө Манас театрынын бул 7 дубанда алгачкы концертине биз эңсеп жүрөбүз, көптөн бери айтып жүрөбүз, ушуну рас болду уюштурганыңар деп туруп 150 бөлүп алып койду. 3-4 киши алып койду мисалы. Биз ошо камсыздап беребиз, маселе жок деп мисалы. Биз болгон ырчактарды колдонуп болгон мүмкүнчүлүктү кадыр баркып салган жокпуз дегеним да. Анан экинчи жагдай Баткен боюнча. Баткенде 500 билет эмне алабыз, эл келбей коёбу, бекер кылсаң келбей коет. Ошондой жагдай бар да. Анан бир кызык нерсе, биз ошол багытта Кадамжайга, Лейлекке, Баткен шаарына 3 күн коелу деген концерт баягы. Уят болуп калбайлы, ыңгайсыз болуп калбайлы деп бажеке мен өзүмдүн абийиримде десек, ошол эле Кадамжай районунда мисалы өзүнчө 500 билет алып беребиз. Алып коюшту уже. Бүгүнкү күндө 500 билет алып, биз даярбыз келе көрөлү деп атат. Лейлекте өзүнчө 400 орунду залы бар экен, алар толтуруп, дээрлик бүтүп, колдойбуз, маселе жок, биз өзүнчө эле деп атат мисалы. Анан ушундай жагдай эске алганда, эл сууздап турат экен. Маданий мекемелер өзүнүн чыгашасын жапканча, баскан турганына кенен бирөөдөн жалдырап же мамлекетке чыгым кылбай, ошол мамлекеттин саясатын жүргүзгөнчө барып, элдин жарпын жазып, манайын көтөрүп, элдин мындай бир улуттук баалуулук сезимдерин ойготуп, жакшы концерт тартуулап, ошол учурда кайра мекеменин спецшотун, атайын багыттагы шотун акча менен толтуруп койсо болот экен деген ой келди да. Бул багытта биз да ойлонуп атабыз, Кудай буйрса, күз айлары менен кайра жай башталып калды азыр. Жайында эгин тери иштери, күзүндө оруп жүйүү иштери бүтсө, кышы менен болсо деле бир кыдырыш экен. Кыдырып концерттерди койсо, эл бул нерсеге жок дебейт экен да. Элдин пейилин айланып экен. Эч кимди кыйнабай, эч кимди чалдырбай, эч кимди кыйнап алдырбай эле жөн эле чын дилден эле өзүң чалып кайрылганда жок, маселе жок деп туруп эле унчукпай эле баарды колдоп атканын көрүп аябай жүрөк жылып сүйүнүп калдык да. Мына бул багытта 7 облуста азыр өзүнүн топ башчылары бар, ар бир курактагы, ар бир тармактагы өнөр постторду алып барып, Кудай буйрса, ошол чоң деңгээлдеги концертибизди 5 май күнү саат 7-де бир убакта, бир учурда Манастын 7 дубан дегенде 7 облуста бирдей баштайбыз, Кудай буйрса. Бул да өзгөчө бир мындай бир ырымдуу, жөрөлгөлүү деп айтсак болот да. Демек, баягы Манас театрынын өнөр постору 7 облуска бөлүнүп. 7 тармак ошо манасчы, төкмакын, дастанчы, ырчы, чоорчулары аргыл курактын аргы тармактан бөлүнүп, ар бир облуска бир негизинен бир 10-12 адам тура келет экен. Анан барып ошол жерден жеринен көрө коебуз концерттерди, Кудай буйрса.
Анан бул баягы экинчи тармагындагы сын айта тургандарга жол ачып койбойбу? Манас театры деген мамлекеттик ишкана, мекеме муну деген түзүп атканда баягы идеологияны багыттай иш алып барсын, идеологиялык багытта иш алып барсын деп түзүлдү эле. Бүгүн концерт коюп атышат эми. Туура эле. Мисалы мындай да. Мисалы мамлекеттик бардык мекемелер, ошол эле филармония, ошол эле Кыргыз драма театр болобу, же башка мамлекеттик мекеме болобу, өзлөрүнүн имараты бар мекемелер концерт коюуда, мисалы маданий мекемелер өзлөрүнүн билет сатып, мамлекетке ошол кирешесин, салыгын төлөп коюп, мыйзамга ылайыктап, анан өзлөрүнүн атайын багыттагы счетун толтуруп, ошонун негизинен керектүү кийим кечесин, керектүү муктаждыктарын толтурат. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Бирок сен айткандай элдин оозунда элек жок, өйдө төмөн болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда мамлекет берген акчаны эле өзүң карап отура берген өзү туура эмес да. Тескеринче мамлекет берген акчаны экономдоп, сарамжалды колдонуп, ошол өзүбүздүн аракет менен, менет менен ошол театрга керектүү техника болобу, кандай нерсе, шаймандар болобу, биз материалдык базабызды чыңдайбыз. Эң негизгиси элге руханий азык тартуулайбыз. Үчүнчүдөн бул жерде эч ким мындай бир буйрук берип, эч ким кыйнаган жок, эч ким алдырган жок. Бул жерде бардыгы чын негизде да. Эми сындайм деген кишиге адамдын өзү мындай бир сыноого негиз болуп калышы мүмкүн да. Себеби телегей тегиз бир гана жаратуучу. Пенде болгондон кийин пенденин турган турпаты өзү сынга туура келе берет да. Сындай берсең, мындай табыла берет да. Ачык айтыш керек. Анан ошол сынчыны сыңар өтүгү майрык дегендей, ачык айтыш керек. Бул багытта эми биздин иштерибиз бир катардагы бир жөнөкөй концерттер эмес да. Ошол жерде элди барып бүйүрүн кызытып, манас айтып, төкмакандар төгүп, ошол жердин менталитетин, ошол жердин элдин көз карашын абалга жараша элди көтөрүп кеткендерин көргөнбүз. Мисалы буга чейин биз Нарында жана Манашлардын 2-республикалык фестивалын өткөзгөнүбүздө манас айтканда эл туруп 10 мүнөт кол чапкан. 10 мүнөт кол чапкан. Туура 10 мүнөт кол чапкан да. Башында айткандачы аябай бүйүр кызытып укмуш болгон. Анан ошону көргөндөн кийин эл мындай нерсеге эми бирин экин сынчы чыкпай койбойт, чыгат. Бирок көпчүлүк дээрлик эл бул нерсеге муктаж, бул нерсе керек деген ойдобуз да.